Салам достор, назарыңыздарда алтын фак берүүсү. Бүгүн өзгөчө сиздерге эмне үчүн ары чаккандан кийин өлүп калат? Эмне үчүн зебра ак жана кара тилкелүү? Эмне үчүн пилоттор сакал коюшпайт? Жана ушул сыяктуу көптөгөн нерселерди биз сизге айтып бермекчибиз. Анда эмесе кеттик. Эмне үчүн чоң пилди ичке жип менен байлап койсо да үзүп кетпейт? Пилдерди үйрөтүүчүлөр пилдин тил алчактыгын пайдаланышып, бир топ амал көйлүк менен жакшы нерселерге жетишет. Пилди кичинекей кезинде жыгачтын сөңгөгүнө ичке жип менен байлап койсо дагы, ал өзүн бошото албай, бара-бара бул мүмкүн эмес деп ойлоп калышат. Пил чоңоюп, бир топ күчтүү болгон кезде деле муну жипке байлап койсо, бул жипти үзе албаарын кичинекейинен бери калыптанып калган. Андыктан чоң пилди ичке жип менен байлап коюуда жетиштүү. Себептегенде бул алардын эч убакта үзүп кетүү мүмкүнчүлүгү жок. Ал тургай ал өзүн бошотууга да аракет кылбайт. Бул качып кетүү мүмкүн эмес деп ойлошот. Ошондуктан пилдер ар дайым кичинекей жипте байландырса, эч убакта ойлонбойт. Эмне үчүн пилоттор сакал кое алышпайт? Бул биринчиден өздөрүнүн жана жүргүнчүлөрдүн коопсуздугуна байланыштуу. Чындыгында пилоттор кычкылтек маскасын кээде тагынышат. Кычкылтек маскасы менен беттин ортосунда герметикалык абал болуп, тыкыз болуп калат. Ал эми сакалчан пилоттордо болсо, батпай калып, же болбосо сакалдын арасында герметикалык абал пайда болбой, кычкылтек чыгып кетүү коркунучу бар. Бул өзүнүн жана жүргүнчүлөрдүн коопсуздугуна шек келтирет. Андыктан пилотторго сакал коюу эч убакта мүмкүн эмес. Эмнеге шоколад иттерге жана мышыктарга уулуу? Шоколаддын составында алкалоид жана теобрамин деген уулуу заттар бар. Бул ит менен мышыктарга өтө уулуу зат болуп эсептелет. Ошентип бир кичинекей итке кара шоколаддардын баардык түрү уулуу болуп эсептелинет экен. Ал эми адамдын организминде теобрамин тез ажырайт. Адам ууланууну сезиш үчүн 2 кг шоколад жегенде гана сезе баштайт экен. Ошондо биздин жүрөгүбүз айланып, кускубуз келет экен. Элестетип көрүңүз, 2 кг шоколад. Эмне үчүн физикалык көнүгүү мээге пайдалуу? Физикалык активдүүлүк бул мээни стимулдайт экен. Узак мөөнөттүү эс тутумду, логикалык ой жүгүртүүнү, көңүлдү жана көйгөйлөрдү чечүүгө эң чоң жардамын берет. Бизге жөн гана кыймыл керек. Окумуштуулар жумасына 2 жолу машыгуу адамга жетиштүү экенин аныкташкан. Ал эми 20 минуталык сейилдөө бул карылыкка, психикалык бузулуулардын негизги себептеринин бири болгон стенокардияга чалдыгууну 57%ке төмөндөтөт. Эмне үчүн зебралар тилкелүү? Зебралар башка жырткычтардан ушундай жол менен коргонот экен. Ак жана кара тилкелер бул жаныбардын силуэтин бөлүкчөлөргө бөлүп турат. Мындай бөлүкчөлөрдөн улам жырткыч бул жаныбарды толугу менен көрө албай калат. Эмнеге алтын металлдардын ичинен өзгөчө бааланат? Биринчиден, алтынды дат баспайт, коррозияга чыдамдуу, кооз жана оңой иштетилет. Өтө тыгыз болуп, жасалма алтын деген болбойт экен. Ушул себептен улам башкача айтканда акчанын наркына ыңгайлуу эквивалент болуп калган экен. Бирок адамзаттын өнүгүп өсүшүнө жараша, алтындын запасына жараша мунун баасы да өтө жогорулап кеткен. Ошондуктан алтынды алып сатуу жөндөмдүүлүгү өтө бийик боюнча калды. Велоспортчулар эмне үчүн буттарынын түгүн кырышат? Жылмакай буттары бар велосипедисттер башкаларга караганда ылдамыраак айдаганын бир жолу далилдешкен. 1987 жылкы изилдөөлөр боюнча аэродинамиканын 0,6%га жакшыргандыгын көрүшкөн. Бул 40 чакырым аралыкта бутунда түгү жоктор барларга караганда 5 секундда эрте келишкен экен. Көп велосипедчендер велоспорттун салтын сыйлап буттарынын түгүн кыртышат. Сиз велосипедченсизби? Анда жакшылап ойлонуңуз. Эмне үчүн кофе кишиге кубат берет? Кофеин кан басымын жогорулатып, жүрөктүн тез-тез согушуна алып келет экен. Бул жалпы органдардагы зат алмашууну тездетип, адам чыйрак болуп калат. Бирок гипертония менен жабыркагандарга кофени көп ичүү сунушталбайт. Себеби оорунун күчөшүнө түрткү берет экен. Суткасына 6 стакандан көп ичүү бул жүрөк кан тамыр ооруларын алдын алуу 70%га жогорултат. Андыктан кофени дагы өзүнүн нормасы менен ичиңиздер. Бал аары эмнеге чаккандан кийин өлүп калат? Бал аарыларында жапайы аарыларга салыштырмалуу өздөрүнүн чагуучу ийнесинде гарпун сыяктуу тиштүү болот. Эгерде аары жабырлануучуну чагып, ийнеси ошол жерде тыгылып калса, ал өзүн бошотууга аракет кылат. Аракет кылган кезде ичиндеги органдары жана ошондой эле жашоодогу эң маанилүү жиби үзүлүп калат.Ийнесинен ажырагандан кийин ал аары учуп барып, бир топ убакытка кийин өлүмгө дуушар болот. Эмне үчүн алманын сөөктөрүн, тактап айтканда данектерин жегенге болбойт? Алманын сөөктөрүндө амигдалин жана гликозидин деген коркунучтуу заттар бар. Бул уулуу цианид сыяктуу зат. Ал ашказанга киргенде гидроциан кислотасын бөлүп чыгарат. Бул уулуу цианид заты. Алманын данектерин аз өлчөмдө жегенде эч нерсе болбойт. Бирок билип жүрүңүз, биздин денебиз цианид уулуу зат менен эч убакта күрөшө албайт. Мына ушуну менен сиздердин назарыңыздарда алтын факт берүүсү болду.
Мындан ары дагы кандай фактыларды сизге кызыктуу болуп турат, ошону комментарийге калтырып лайк басыңыздар. Биз менен бирге болуп жазылганды унутпаңыздар. Алтын факт берүүсү.